Расулжан Абдрахманов каякта чыкты көрүнбөйт. Азизу. Assalamu alaikum Aziz. Uyedi. Так, 3 kişi efirde. Daha bir 10 kişi olsun da efirde anan olsun da başlayalım. Так, 4 kişi efirde. Так, 6 kişi efirde поделиться қойсаңыздар да эфирге кіріп кетсін. Қиясбек Мейлов. Мына 10 kişi efirde girdi. Tangkı efir. Aşı tangkı efir менен сүйлөшүп коелу. Кечээ Тилекмат Куренов экөөбүз кичине бир эфирге чыктык элек. Эфирге чыгып талкуу кылдык. Жакшы талкуу болду. Ошол талкууда комментарийлерди кийин окусам, ошол жакта деген фейктер эмелери жок, историялар жок, фейктер. Анан кийин ошол жерде Украинанын флагын көтөрүп алып, же мындай Украинанын военныйлерин көтөрүп алып, Данел, Манел деген бир идиот тупойлор көтү күйүп атат да. Көтү страшно күйдү кечечи. Потому что НКО боюнча, ошолор боюнча айтсаң, мына ошолор түмүлө көтү күйүп, сен эмнеңди билесиң, сен тиги, сен бул деп туруп ар кандай сөздөр сүйлөдү. Асель Бекитаева деп толтура иш кылса, ошолор кирип алып түмүлө күйбөгөн жери күйүп атат да, күйбөгөн жери күйүп атат. Ошол Данел, Панел деген идиоттордун. Ошол идиотторго айтып коет элем. Эмне мыйзам өттү, көтүңөр күйүп атабы? Акча келбей калды да, көтүңөр күйүп атабы? Айткылачы. Ошончуга чейин эле Тилекматка чейин кайра жазып, интрига кылып иттирсиңер го. Сен жөнүндө мынтип айткан, сен жөнүндө мынтип айткан деп личкасына чейин жазып иттирсиңер. Анда айтылган эмес сөздөрдү айтылды деп Тилекматка атайын интрига кыргызып туруп кайра бизди кайраштырып атасыңар. Гер өкүлдөрү, НКОнун өкүлдөрү, силер менен туура кылды. Ошолорду еще больше барып ошол мыйзамды жестко керек кылып туруп, еще больше вообще жоготуш керек болчу силерди. Силер деген вообще охамели, охренели, идиоттор. Мен баарын айтпайм. Гер НКОлор бар. Ошол жакта жакшы мындай өзүнүн жумушун турупту, мындай саясатка киришпеген. Бирок ошол жерге жабышып калган бир идиоттор бар. Конченый идиоттор бар. Ошол конченый идиоттор туруп алып туруп кече акыл үйрөтөсүңөр. Сен саясат эмне аасын билбейсиң, бысын билбейсиң. Эметип эле против России сүйлөп атасың, тинтип атасың, мынтип атасың. Россияга болушуп атасың, орус кулсуң, тигине мындай деп туруп. Тупойлор, силерге дагы бир айтып коеюн. Тупойлор, силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Акмактар, силерге кыргыздын эли керек жок, силерге кыргыздын жери керек жок. Силерден кыргыз элин, кыргыз жерин, ошолорду сактап калардын ордуна кайра козутуп атасыңар. Азыр ызы-чуунун баарын. Кече абдан жакшы Тилекмат экөөбүздүн мындай диалогубуз болду. Бири-бирибизди түшүндүк. Бирок ар бирөөбүз өзүнүн мнениябыз менен калдык. Анан туруп алып туруп ортодо биз жакшы мындай диалог кылсак, конструктивный диалог кылсак, ошону алып туруп ошол жерде кайра бизди кайраштырып атасыңар. Силердин кайраштырганыңар уже билинип калган. Силер менен туура кылат. Өңгөчөсү могу жерде Госдеп деп өлүп калган катындар, тетиги кыздар ошолорго силерди сооп кылат. Акча албай калсаңар экен, барып кара жумушка иштеп калсаңар экен. Силерге жакшы эле жардам берип, макул деп
айтып жүрсө кайра туруп алып туруп кайраштыргандан силердин негизи жумушуңар элди кайраштырыш да. Ошон үчүн туура мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамды дагы күчтүүрөөк кылып койсо болмок. Күчтүүрөөк кылып туруп ошол мыйзамды күчтүүрөөк кылып туруп дагы итакмаңар чыгарыш керек болчу. Не ошол жерде туруп алып туруп кыйын эме Украинада согуш болуп атат, башталды дегенде российский посольствого чейин барып, тем эле митинг кылып, убийцы деп кыйкырып, а могу жерде Палестинада согуш болуп атат, мусулмандар өлүп атат. Ошол жерге бир сөз айтып койдуңарбы? Израильский посольствого барып айтып койдуңарбы? Айткан жоксуңар. Анткени силер айтпайсыңар. Мына силер айтасыңар. Анткени силер айтпайсыңар. Анткени силер ошолордон акча аласыңар. Анан туруп алып туруп могу жерден акыл үйрөтүп, могу жерде комментарийлерди көрсөң күлкүң келет бул комментарийлерди. Туруп алып туруп кайраштырып атасыңар. Силердин түпкү максатыңар ошол. Элди кайраштырып эле от чыгарыш. Ошол жерде могу ГКМБнын сотрудниктерин айтат элем, ошол жерде Данел деген течерде эмелер бар экен. Ошолор дана кайраштыргандар. Ошолордун баарын жоопко тартсаңар жакшы болот эле да. Мына ушундай интригалардан, ушулардын кайраштыргандан, кайраштырып, бири-бирине кайраштырып дегенден мына азыр көп соттук иштер жүрүп атат. Туура эмес камалгандар да ошол ичинен болуп атат. Ошонун ичинен камалгандар да туура эмес. Жалаң ушу силердин интригаларыңар үчүн, именно силердин айткан сөздөрүңөр үчүн бүт силердин келе аткан каражаттарын баарын текшериш керек. Мен көңүл бурбайм. Элдияр Тукуев, саламатсызбы? Мен аңгай айтып аткан жерим жок. Просто могу кайраштырганга кечээ жиним келди. Уже биздин эфир бүткөндөн кийин кимге мынтип жазыптыр. Эми бул деген балалык нерсени кылып атат да. Тилекмат андай нерселерге ишенбейт. Мен андай нерселерге ишенбейм. Ошол жерге бири-бирибизди кайраштырып атат. Сен жөнүндө Канат мынтип айткан, сен жөнүндө мынтип айткан деп туруп, эми бир какой-то бир детский разводканы кылып атканга жиним келет да. Тилекмат экөөбүз алып туруп сүйлөштүк. Тилекмат мен эми жиндүү элем деп баарын сүйлөштүк. Ошол жерде эптеп эле кайраштыруу максатында эле кылып атасыңар да. Мен билем муну ким кылып атканын. Рыскелдүү айке, мына Момбеков. Рыскелдүү айке, кандайсыз, жакшысызбы? Рыскелдүү айке, течерде бизде ортодогу бир тааныштарыбыз бар эмеспи? Алар да бир чыгса. Дана чыгып калды, алардын мындайча көчүгү чыгып калды, көчүгү чыгып турган денеси чыгып калды го. МПОлордун акча алып аткандары. Ошол жерде дестабилизация кылыш үчүн ошолдон атайын ушинтип туруп чукуламай, бири-бирин кайраштырмайды, атайын Кыргызстанда дестабилизация кылдырганга алып барат экен. Мен да жиндимин ошо азыр ошолорго бир кезде болушуп тим эле. Аларга болушпаш керек экен, аларды наоборот талкалаш керек экен, акмактарды. Дагы течерде мен өзүм айылдашым мени коркутуп коет. Сен айылга кирип калбай жүрбө. Ой, опту. Айылга мени киргизбегенде сен кимсиң эми? Дура биле. Мына ошондой ситуациялар өтө көп болду. Ошондой ситуациялар көп болуп атат. Урматтуу Facebook колдонуучулар, кечээ Тилекмат экөөбүздүн эмесинен кийин интрига бизди байлайын деп бири-бирибизди уштурду. Нурзат Мурат, насчет 3-летней девочки, что скажете? Состав преступления по экспертизе был дан. Действительно, халатность отношения была. Но по этому делу я не участвую, потому что я не могу участвовать в этом деле и ходить там. Если они идут туда, в Минздрав, я не могу туда ходить. Я не могу туда. Но я думаю, что все-таки буюрса виновные лица будут наказаны. Вот это я и хотел сказать. Ошон үчүн тетиги идиотторго көп ишене бербегиле.
Булар МПОлордун, НКОлордун максаты ошол элди бири бири менен кайраштырып, элди бири бири менен уруштуруп, элди бири бири менен кайраштырып туруп, анан кийин эптеп бир ызы-чуу салыш. Алардын максаты ошол, ошон үчүн булар зарплата алышат. А так, жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Кыргызстан алга.